Өлкөдө атына заты төп келишпеген бир имарат бар. Ал жалгыз мамлекеттик кыргыз цирки. ТССРдин 60-жылдары курулуп, бир да жолу оңгулукту оңдоп түзө көрбөгөн бул мекеме кандай абалда калбасын элге кызмат кылып келди. Бирок сабырдын да чети болот эмеспи. Акыркы убактарда бул маданият мекемесинин таш талканы чыгып, элге цирк тартууламак тургай, өлбө жаным өлбө абалында калган. Кыргызча бетке айтканда аткана болуп калган. Эми бул имарат чыныгы цирк деген атка татыганы турат. Себеби мындан бир нече ай мурда циркке жеринен барып, абалы менен таанышкан президент Садыр Жапаров тез арада капиталдык оңдоп түзөө иштерин өткөрүп, цирк кызматкерлерине жагымдуу шарт түзүп, элге татыктуу кызмат кылуусун тапшырган эле. Эми бул тапшырма жүзөгө ашып, азыр оңдоп түзөө иштери башталды. Цирктеги учурда жүрүп жаткан иштер тууралуу кесиптешим Дүйшөн Шашенбек уулу айтып берсин. Жарым кылымдык тарыхы бар мамлекеттик цирктин аты эле болбосо, маданий жайда айтууга ооз барбайт. Курулганы бир дагы жолу оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Жеткиликтүү деңгээлде каралбагандыктан жыгач тактайлары куурап, темирлери жетип чириген. Айрым бөлмөлөрү ижарага берилген. Шарттын жоктугунан артисттер ишин таштап чет өлкөгө кетишсе, айрымдары жумуш алмаштырууга аргасыз болушкан. Айласыздан эптеп кармалып турган циркке июль айынын башында президент Садыр Жапаров дагы келген. Маданий жайдын абалын көрүп чыгып, эмгек жамаат менен жолугуп барлашкан. Чыгармачылык топтун арыз муңун уккан өлкө башчы президенттин иш башкармалыгына жана тийиштүү мекеме жетекчилерге циркти оңдоодон өткөрүү тапшырмасын берген. Абубакир Изибаев атындагы Кыргыз мамлекеттик циркин реконструкциялоо жумуштары башталды. Алгач жумуштар ушул башкы аренанын чекесиндеги көрүүчүлөр отурган орундуктар алынса, учурда анын таманына жана капталына төшөлгөн жыгачтар сурулуп жатат. Белгилей кетсек, циркти реконструкциялоонун алкагында толук кандуу жаңылоо пландалууда. Цирктин чертождук долбоору боюнча имараттын каркасы гана калтырылып, беттерине чапталган эски курулуш материалдары бүт алынат. Жараксыз чандырлар жаңыланып, жаныбарларды кармай турган жай дагы оңдоодон өтөт. Имараттын айрым жерлери өзгөртүлүп, курулуштар курулган. Алар дагы бузулуп, цирктин баштапкы абалына келтирилет. Бизден президентибиз келип кеткенден кийин тапшырма берилген. Ушул циркти оңдоп түзөө, капиталдык түзөө боюнча жумуштарды аткаруу боюнча. Ошол негизинде проектнустан проектчилер келди, баарынын сметасын, долбоорун дайындап атат. Ушул акыркы күнгө чейин почти аяктап калды. Демонтаждоо жумуштарын Индиядан келген 54 жумушчу аткарууда. Ишти ылдамдатуу боюнча жакынкы күндөрү кошумча 100 жумушчу келет экен. Алар имаратты толку бою калганга чейинки иштерин аткарышат. Жаңылоо долбоорун дизайнер, архитекторлор иштеп чыгышат дагы, ошого жараша жасалголоо жумуштары башталат. Азырынча цирктин оңдоп түзөөдөн кийинки көрүнүшүнүн долбоору даяр боло элек. Анын үстүнөн тиешелүү кызматтар иштеп жатканы белгилүү болду. Акустиканы сохранить эткиледи. Биринчиден, экинчиден свет, звук, ошолордун баары тең түрктөрдүн компаниясында берилиптир. Бул ошол свет, звук, анан жана отопление система бизде. Эң союз учурунда билесиздер, килейген чандар жасалган, анын баары тең быркырап, бөлүнүп, сөнүп бүткөн. Ошолордун баарын кесип, алып таштап туруп, жаңы современный калориферный системаны коюп атышат. Реконструкция жумуштары качан бүтөрү дагы белгисиз. Баштан аяк жаңыланып жаткандан кийин калыбына келтирүүгө кеминде 2-3 жыл убакыт керектелет. Бирок усталар курулушту ыкчамдатып, кыска убакытта бүткөрүүнү көздөшүүдө. Биздеги тарыхый исторический номер бар здание өзүчө. Анан муну ошол биринчи калыбына келтирет. Мурунку өңгө түзү кандай болсо, ошондой кылып жасашат. Бердечи. Анан эме азыр вопрос коюлуп атат. Сыртын сары таш менен жазылган деп ошондо. Мисалы ардык жерде эле сары таш болуп кетти, ушуну граниттен кылабыз дегендей кылып атышат. Сырткы көрүнүшүнчү. Граниттен кылса, территориялдын баары тең брусчатка, жанагы бул плиталар болчу 60-60. Ошолордун баары тең территорияны брусчаткадан жасоо. Мамлекеттик цирк оңдоп түзөөгө жабылганы менен чыгармачылык топ ишин кадимки тартипте уланта беришет. Эмгек жамаат каладагы спорт комплекстерине бөлүштүрүлүп, ошол жерден даярдыктарын көрө беришмекчи. Мекеменин башкы имаратын оңдоодон өткөрүү менен репертуарларды жаңылоо көздөлүп жатыптыр. Цирктин директорунун айтымында топтун мүмкүнчүлүгүнө жараша күздөн баштап жаңы 3 программанын үстүндө иштей башташат экен. Бүгүнкү күнү штатты көбөйтүү максатында азыр
потому что мурун кубалап жергени бар, өздөрү кетип калгандар бар, таарынып, орустары бар, кыргыздары бар, ар түрлүү улуттан. Ошолордун баарын башын бириктирип атам азыр. Жаңы келип туруп, эч кимге баарыңарга берем возможность. Программа, эмне программалар бар. Бүгүнкү күнү көрсөткүлө өзүңөр кандай бар. Ана министр да айтты, Алтынбек Аскарович. Ошолорду бир чогултуп, эмнеси бар экенин көрөлү. Анан кийин худрукту назначение кылып берели. Анан кийин бул жерден мен чет мамлекетте жүргөндөрдүн баарын чакырып атам. Келебиз деп атышат, кызыгып. Двери делаем. Здесь в каждой комнате теперь будет отдельный душ с горячей холодной водой. Заказали всю новую мебель. Ордо калаада мамлекеттик цирктен тышкары Чыңгыз Айтматов атындагы улуттук орус драма театры оңдодон өтүүдө. Учурда имараттын түштүк тарабында курулуш иштери жүрүүдө, ижарадагы жерлери кайтарылып алынып, салынган объектилер бузулуп, ордуна ачык аянтча курулууда. Бул жерге жайкысын театрдын артисттери чакан концерттик программа уюштуруп турушмакчы. Новшеств не будет, потому что у нас по проекту не капитальный ремонт написано. Маданий мекемеде олуттуу деле өзгөрүү болбойт. Себеби проектиде капиталдык оңдоо эмес, баштапкы архитектуралык көрүнүш сактоо менен калыбына келтирүү деп өзгөртүлгөн. Ошол себептен биз өзгөртүү киргизе албайбыз. Имараттын тарыхый архитектуралык макамы бар. Маданий мекемени оңдоодо артисттерге ыңгайлуу шарт түзүүгө басым жасалууда. Кабинеттерди жаңылоодо дааратканасы менен жуунуучу жай дагы каралган. Ички жумуштары сентябрда аяктап жыйынтыкталат. Жакынкы күндөрү имараттын сыртынын жасалгасы башталат. Ишти Чүй облустук капиталдык курулуш башкармалыгы жасай турган болууда. Имараттын ички жасалгасына капталдарындагы кошумча жумуштарга республикалык бюджеттен 64 миллион сом бөлүнсө, сырткы фасадын калыбына келтирүүгө 75 миллион сомдон ашык каражат жумшалары эсептелип чыккан. Алдыда Ош улуттук драма театрынын ички жасалгасын жаңылоо пландалууда. Ага чейин маданий мекеменин тегерек чети иретке келтирилүүдө. Эгемендүүлүк күнүнө чейин курулуш иштери толук аяктайт. 3 ай башталган жумуш. Алдына ушу таман таштар басылды, керектүү жерлерине гранит басылды. Сол жагына болсо театрдын ата журт ажары деген ушул Жети областыбыздын ушу элестери, мини макеттери түшүрүлгөн парк болду. Ал тарыхта оң жак бурчуна болсо, оң жак капталында болсо, тарыхта калган элестер деген ушул монументтердин аллеясы болду. Анан түнкү жарыктандыруу, бардык тарабын түнкү жарыктандыруу. Көп жылдардан бери иштеп жаткан фонтан толугу менен реконструкцияланып иштетилди. Ош улуттук драма театрынын аймагын реконструкциялоо жана көрктөндүрүү иштери Ош шаарынын мэриясы жана Арис уюму менен биргеликте шаар аймагынын инфраструктурасын жакшыртуу максатында макулдашылган 5 долбоордун алкагында ишке ашууда. Дүйшөн Шаршенбеков, Руслан Бароненко, ЛТР, Жума Сереп.